Айласын издейт. Нуржан Мелисбек уулу биз буга чейин айтып өткөндөй эле абдан күчтүү оюнчулардын бири. Чамамда Нуржан Мелисбек уулуна ачылды окшойт. Абал жана салды. Нуржан Мелисбек уулу ошентип эсеп сандарын ачып өз командасы жакшы абал болгон. Нуржан Мелисбек уулу күчтүү чабуулчу, Кыргызстан курама командасынын оюнчусу. Белек Мукаев бул жолу албетте өзүнүн колунан келгенин жасады, бирок күчтүү деш керек. Азыр болсо кайрадан эле Арсакул Табышев убакытты эңип алган. Жана эсеп 2-0. Эсеп 2-0, урматтуу мекендештер. Ишенимдүү түрдө азыр Арсакул Табышев өз командасын алдыга алып чыкты. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай көз ачып жумганча эсеп 2-0 айланды. Жана Астаркул Табышевдин жасаган чабуулу байкасаңыздар буга чейинки 2-0 ишенимдүү түрдө ынтымак командасы алдыда келе жаткан чагы жана кайрадан Амадор менен кечиресиздер бул ирет чындыгында ынтымак командасынын лидер оюнчуларынын бири болгон Нуржан Мелисбек уулу эсеп сандарын дагы бир улакка салымга өзгөрттү. 3-0 азыр эмнегедир Достук командасы өздөрүнүн мыкты оюнун дагы да болсо таба албай жаткан чагы, ал эми Нуржан Мелисбек уулу бул беттештеги экинчи салымын жаратты. Кайрадан эле уюштурулган чабуул натыйжасында Нуржан Мелисбек уулунун бүгүн жылдызы да. Чабуул кайрадан ынтымак командасы тарабынан уюштурулушу мүмкүн. Азырынча биз Достук командасынын коргоочуларын дагы, мыкты оюнчуларын дагы көрө албай келебиз. Жана эсеп 4-0, урматтуу мекендештер, эсеп 4-0. Эмне болду? Биз баягы Достукту бүгүн көрө албай жаткан чагыбыз. Алдашбек Тайгазанын кырына 4-0. Убакытты ыргытканда жетишти. Бул 18-нчи 4 мүнөттөй гана, 1 мүнөттөй гана убакыт калды, урматтуу көрүүчүлөр. Ортодогу айырма 4 улак, 4 салым. Азырынча ишенимдүү түрдө алдыда келе жаткан чагы. Мынакей оюн уланат, урматтуу көкбөргө ормандары. Казарман командасы болду. Азыр мынакей Кыясниязов жакшы эле жармашты эле, бирок Талас облустунун командасы өздөрүнүн чабуулун дагы бир жолу ийгиликтүү жыйынтыктады. Эсеп 5-0. Эсеп 5-0 жана оюн бүттү, урматтуу мекендештер. Оюндун интригасы түгөндө бүттү. Бир чабуул ишке ашты. Командалык оюн, индивидуалдык оюн менен айкалышып, бул командада жакшы деңгээлде жүрүп жатат, аны баса белгилей кетели. Эми өзгөрүшү мүмкүн. Достук командасы ынтымак менен болгон беттеште бир дагы жолу салымсыз кеткен эмес. Бул балким алардын ушул жыйынтыкталышы деп айтсак дагы болчудай. Нуржан Мелисбек уулу эсеп сандарын 6-0 өзгөртүп салды. Жаналабы. Демек, кайталоодон көргөндөй эле Нуржан Мелисбек уулу атаандаштарынын арасынан суурулуп барып, 6-чы улакты ыргытты. Бүгүнкү беттештеги 3-чү салымы болду. Нуржан Мелисбек уулу албетте көптөн бери ушундай жогорку деңгээлде ойноп келе жаткан оюнчу. Урматтуу тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Достук оюнчуларынын азыр коргонуудагы аракети, эки оюнчу атаандашын ортого кысып алган, анын натыйжасында тартып алалабы жокпу? Ылдый кайсы бир оюнчу кулап түштү. Бул Дастан Сагынбек уулу. Ал эми Манас Ниязов өзүнүн Тайгазанынын түбүндө улакты алып, биринчи улакты салымга айландырды. Демек эсеп 6-1. Урматтуу кесиптеш, биринчи эле аракетинде такымга баспай салыш керек болчу. Бул ойлонуп калды, бул биздин Тайгазан эмес депчи. Тагыраак биздин Тайгазан го деп. Андан кийин өнөктөштөр айтты окшойт, андан кийин такымдан чыгарып салгандыгын көрдүк. Андай учурлар чындыгында көкбөрдө көздешип келет. Биз буга азыр орун алат окшойт. Бирок убакыт бүттү, урматтуу мекендештер, убакыт бүттү. Ынтымак командасы кайрадан чемпион. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, 2019-жылы Нооруз майрамына карата уюштурулган
Бүгүнкү беттештери жыйынтыгына келип жетти. Биз 1-лиганын жана жогорку лиганын алкагындагы кызыктуу оюндарга күбө болдук. Финалдык беттеште мына ошол көк кийимчен ынтымак командасы достуктан бир топ деңгээл айырмачылыгы менен күчтүүрөөк болуп чыкты. Чындыгында эсеп 6-1. Бүгүн бул команда жеңишке татыктуу оюнду көрсөтө алды. Ошол эле Нуржан Мелисбек уулун, Астаркул Табышевди бирлеп өтсөк болот. Дастан Сагынбек уулу бул курамдагы оюнчулардын көбү күчтүүлүгүн көрсөтө алды. Ошол эле учурда достук командасын биз албетте эсептен албайбыз. Бир жеңилүү менен эч качан башты жерге салып кала турган команда эмес. Алдыда тескерисинче мындан ары күчтөнүп